адамдар күнүн бир чыны кофе менен башташат. Сүт менен, шекер менен, муздак суу менен, лимон менен, жада калса туз менен. Анын өзгөчө даамы жана жыты чыныгы кофе маниясын пайда кылат. Кофе ичимдик эмес. Кофе бул рахат алуу искусствосу деп да айтып калышат. Сиздер менен кайрадан кызык инфо рубрикасы жана Айсулуу Сүйүнбек кызы. Анда эмесе кофе жөнүндө билимибизди толтурганы кеттик. Кофе дүйнөдөгү эң популярдуу жана байыркы суусундуктардын бири. Кофенин мекени болуп Эфиопия эсептелет. Алгачкы арабика дарактары Кафа аймагындагы тропикалык токойлордо табылган. Арабика бул кофе дарагы. Бирок кофе дарактарынын биринчи ачкан эфиопиялык койчу Калди жөнүндө уламыш бар. Бир жолу койчу анын эчкилери жалбырактарды жана кызыл мөмөлөрдү жеп өтө кычыраарын байкаган. Андан кийин ал табылган мөмө жемиштерди жана жалбырактарды жакын жердеги монастырдын монахтары менен бөлүшөт. Болжол менен 1000 жыл мурун арабика уруктары Каффада Эфиопиянын Харар аймагына алынып келинген. Арабиканын андан ары дүйнө жүзү боюнча жайылышы бул эки сорт менен байланыштуу. Типика жана бурбон. Белгилүү сорттордун көбү алардын мутациялары. Типика арабиканын биринчи белгилүү сорту. Типика дүйнө жүзү боюнча өзгөчө борбордук Америкада, Ямайкада жана Индонезияда өсөт. Жашылданды экспорттоого тыюу салынган. Ошон үчүн кофе Йеменде курулуп, ал жерден башка өлкөлөргө чейин жеткирилчү. Бурбон кофенин экинчи белгилүү түрү. Бурбон сорттору келип чыккан өлкөгө даамы менен айырмаланат. Бурбон дарактары кызыл, кызгылт сары жана сары мөмөлөрдү берет. Кофе дарагынын көчөтү Мартиника аралында аяктады. 1000 жылдан ашык убакытта арабика бир дарактан 500дөн ашык сортко мутацияланган жана жыл сайын алардын саны көбөйүүдө. Ушундан улам кофе даамдын жаңы өзгөчөлүктөрүнө ээ боло баштаган. Кофенин өсүп бышуусу. Бир орточо чоңдуктагы кофе дарагы жыл сайын 1-2 фунтка чейин куурулган кофе дандарын өндүрөт жана дарак биринчи түшүмгө 4-5 жыл калганда чоңоюшу керек. Бардык мөмө жемиш өсүмдүктөрү сыяктуу эле кофе дарагы жыйналганга чейин алгач формасы жана жыты боюнча жасминди эске салган жука ак гүлдөрү менен гүлдөйт. Гүлдөө бир нече күнгө созулат. Андан кийин кичинекей жашыл кофе мөмөлөрү пайда боло баштайт. Алар 6-9 айга чейин сары, кызыл, анан дээрлик кара болуп пышат. Кофе дарагынын мөмөлөрү жыйналып алынгандан кийин алар атайын дарылоодон өтүшөт. Мөмөлөр кургатылып, андан кийин данды целлюлозадан тазалоочу механизмден өткөрүшөт. Кээде уруктар нымдоо жолу менен целлюлозадан бөлүнөт. Кофе 25-30 жыл интенсивдүү түрдө мөмө бере турган көп жылдык өсүмдүк. Андан кийин түшүмдүүлүгү төмөндөйт. Өсүмдүк 200 жылга чейин жашай алат. Маданий кофе өсүмдүктөрүнүн бийиктиги 2-4 метр, ал эми жапайы кофе 6-10 метрге жетет. Кофе өсүмдүктөрүнүн жалбырактары дайыма жашыл, гүлдөрү кичинекей, ак, жыпар жыттуу. Гүлдүү өсүмдүктөр 4-5 ай же андан көп убакытка созулат. Андан кийин 6-7 айдан кийин кофе жемиштери бышат. Бышуусу топурак жана климаттык шарттарга жараша болот. Көбүнчө октябрда башталып, кийинки жылдын жазына чейин созулат. Кофе кууру төө бурчактагы жыпар жыттуу жана дем берүүчү суусундукка айландыруунун эң маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. Жылуулуктун таасири кофе бурчактарынын даамын жана жытын толук ачууга мүмкүндүк берет. Кофени куурунун даражасына, түрүнө жана сапатына эки фактор таасир берет. Кофе кууруу убактысы жана кофе куурунун температурасы. Бул куурунун факторлоруна жараша кофе дандарынын иштетүүнүн 5 түргө бөлүнөт. Жеңил куурулган кофе, классикалык куурулган кофе, орто куурулган, күчтүү куурулган кофе жана эң жогорку даражадагы куурулган кофе. Кофе аралашмасын даярдоо бул кофенин
бир нече сорттун эң ылайыктуу айкалышы. Кофе дандарынын 100дөн ашык ар кандай түрлөрүнүн тандап алуу менен ишке ашырылган процесс. Кофенин ар бир түрү жогорку класстагы элита кофесин түзүү үчүн зарыл болгон жыттардын эң салмактуулугу үчүн өтө маанилүү болгон өзгөчөлүктөргө ээ. Тажрыйбалуу табигый кофе кууруп, ар бир кофе данын жана анын өзгөчөлүктөрүн билгендиктен, дүйнөнүн ар кайсы аймактарынан кофе сортторун тандап, анан аларды чейирчилик менен айкалыштыруу менен жыттарды аралаштырат. Көпчүлүгү кофени зыяндуу жана коркунучтуу суусундук катары кабыл алышат. Көбүнчө мындай маалымат ооздон оозго өтүп, эч кандай далилдүү негизи жок. Илимий маалыматтарга сүңгүп кирүүдөн мурун кофенин пайдасы же зыянын өзүнө гана эмес, организмдин жеке өзгөчөлүктөрүнө, жашоо образына, коштолгон оорулардын жана жаман адаттардын болушуна байланыштуу экенин белгилей кетүү керек. Кофенин пайдасы. Кофеин мээде кан агымын жакшыртат жана ал тургай кыска мөөнөттүү эс тутумду активдештирип, ал тез чечим кабыл алууга жардам берип, чарчоону басат. Бир чыны кофенин курамында 1000 мг антиоксидант бар. Антиоксиданттар канчалык көп болсо, коргоо ошончалык күчтүү болот. Ал эми бул суткалык норманын 1/4 бөлүгүн түзөт. Кофени өз ченеми менен үзгүлтүксүз ичүү адамдын боор рагы, Альцгеймер оорусу, экинчи типтеги диабет, боордун алкоголдук циррозу сыяктуу оорулардан сактайт. Ал эми кофени кантсыз ичсеңиз, тиштин кариесинен сактанууга болот. Мындан тышкары кофе иммундук жана тамак сиңирүү системасына жакшы таасир этет. Суусундук ашказан ширесинин секрециясын жогорулатат. Бул өз кезегинде тамак аштын жакшы сиңишине өбөлгө түзөт. Өт баштыкчасында жана бөйрөктө таш пайда болуу ыкмаларын азайтат. Кан айлануу жана бөйрөктүн иштешин жакшыртат. Маанайды жакшыртат жана клиникалык депрессия ыктымалдыгын азайтат. Зат алмашууну активдештирет, өпкөнүн иштешине оң таасирин тийгизет. Чыдамдуулукту жогорулатып, уйкучулукту жеңүүгө жардам берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, жүрөк кан тамыр ооруларынын узак мөөнөттүү өнүгүү коркунучун кофе азайтат. Кофенин зыяндуулугу. Кофе дүйнө жүзүндөгү адамдар үчүн таңкы эң жагымдуу ырымдардын бири. Эгерде кофени өз ченеми менен көбүрөөк ичсеңиз, анда ден соолугуңузга коркунуч жаратат. Дүйнө жүзү боюнча күнүнө болжол менен 2,25 миллиард чыны кофе ичилет. Керектөө жагынан дүйнөдө суудан кийинки экинчи суусундук катары классификацияланат. Ал эми суунун баалуулугу ар дайым талашсыз болуп келген болсо, анда кофе дүйнөлүк масштабда бир топ талаштуу кадыр баркка ээ. Ашыкча кофе ичүү адамдын организминде сөөктүн зат алмашуусун бузуп, кальцийдин төмөндөшүнө алып келет. Ашыкча ысык суусундук ичкенде температура 65 градустан жогору кызыл өңгөчтүн рагына кабыл алуу коркунучун жогорулатат. Демек, кофени да өтө ысык ичүү зыян. Ошондой эле кош бойлуулук учурунда түйүлдүктүн жоготуу коркунучун жогорулатат. Ал эми кофени күнүнө 3 чыныдан ашыкча ичпөө сунушталат. Кофе рецепттеринин түрлөрү. Кофе данынын түрүнө карабастан, кофенин рецебине же даярдоо ыкмасына жараша да көптөгөн түрлөрү бар. Даярдоо процессинин тышкары, сиз кошкон кошумча ингредиенттерге жараша ар кандай түрлөрүн да ала аласыз. Мисалы, сүт, какао, спирт, корица кошуу менен кофенин бир канча түрүн жасай аласыз. Эспрессо, кара кофе. Бул эң жөнөкөй рецепттердин бири жана ал жөн гана кофени демдеп, аны чыныга салып берүү аркылуу жасалат. Ал үчүн эң мыкты сапат, адатта 100% арабика сорту колдонулат жана дандын убактысы, басымы, температурасы жана майдалоосу сакталган болсо, анын үстүндө ачык алтын түстөгү көбүк пайда болот. Латте сүт менен. Адатта латте кофесине кофе менен сүттүн бирдей аралашмасы кошулат. Бул кофенин даамын таттуураак жана көбүктүү кылат.
Капучино. Кофенин болжол менен 1/3 бөлүгү гана колдонулат. Калганы сүт жана сүт көбүгү түзөт. Ушул себептен улам бул сорттогу жакшы кофени даярдоо үчүн сүткө ошол мүнөздүү текстураны жана каймактуулугун берүү үчүн көктөшүңүз керек. Кофе бул маалыматтардан да сырткары көп кызыктарга бай. Бирок бүгүнкү чыгарылышты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эгер берүүбүз жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы болду. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө.